Лавакар юрмала лавакар кыргыз элим лавакар ресторан функция. Менде бүгүн эң биринчи коногум аябай позитивный, энергичный, дайыма жүзүнөн жылмайып өтпеген, жакшылыкта гана кызмат кылган адам Бакыт Байсариев. Как в народе говорят, Бакыт Байс, да? Бакыт байге саламатсызбы? Assalamu alaikum. Чынды айтканда менде дагы суроо жаралды. Кудай буйрса проектиңер старт алып аткан экен. Неге мен биринчи конок? Бул мен үчүн сыймык биринчи жагынан, экинчи жагынан бул суроо. Неге мен биринчи болдум деп. Бул биринчиси да мени таң калтырган. Экинчисинен Бакыт Байс деп эркелетет, Бакы Бай дейт, Бакы Бай дейт, Байс Бай дейт. Башкаларын айтпай эле коеюн. Бакыт байге. Бакыт деген жакшы ат, негизи бакыт алып келген адамга анан кийин. Ушул Бакыт деген атыңызга токтоло кетсек. Мен уккам угушум боюнча сиздин эки атыңыз бар. Бирөө Леонардо Ди Каприо. Бирөө Леонардо Ди Каприо. Бакыт Байсариев. Бирөө ошол жөнүндө бир тарыхты айта кетсеңиз. Мен просто өзүңүздүн сөзүңүз менен уккум келип атат да. Чынды айтканда, ооба, ошондой кыргызча сөз бар го. Маалымат канча бир көргөн жакшы. Ооба. Андай маалымат кеткен, тараган, бирок баягы тоготер жерин эч ким сураган эмес да. Болду, жок. Мен атым чынды айтканда Афанасий депчи. Мен башында төрөлгөндө митиркем 7-класска чейин Байсариев Тилек болуп келген. Тилек Байсариев. Тилек Байсариев. Себеп дегенде мен жакында эле котордум, мындай мен чоңойгондо дегеним го. Биринчи төрөлгөнүмдө мени тилеп жүрүшкөн экен. Долгожданный ребенок деген сыяктуу баягы көптөн бери күтүп жүргөн, тиленип жүргөн бала болуп төрөлүп Тилек Байсариев деп койгон экен. Анан үйгө алып келип эле күлүп жайнап эле баягы жадырап жайнап жүрөсүң, бакыт нурларын чачыратып атканда, бакытым деп эркелетип, бакыт случайно болуп калдырдым да. Бирок мектепке биринчи класска барганда журналда бүт документтер боюнча Байсариев Тилек болуп жүрөм. 7-класска чейин Байсариев Тилек, бирок бүт бара эле Бакыбай дейт да, Бакыт дейт. Бүт бара Бакыт деп элет. Бирок бир эки эле мугалим ошо тырышып, документте Тилексиңби, Тилек деп айтам дегендер бар болчу да. Тиешелүү ар бир кишиге баягы орустар айткандай, как корабль назовешь, так и поплывет дегендей, адам баласын кантип атап койсоң, жашоосунда бул чоң таасирин бере турган нерсе да. Балам бактылуу болсун деп Бакыт деп коет. Менин отчеством Темирбекович да. Анда мен мындай нерсени ойлоп тапсам керек, Байсариев ТТ дегенчи. Ауди ТТ, пистолет ТТ деген сыяктуу болуп, Тилек Темирбекович болуп калмакмын да. Байсариев ТТ депчи мындай. Бирденкен да келтирмекпиз да, башкача айтканда. Тилек Байсариев болгондо деле ушундай жакшылыкта кызмат кылып эмгектемексиз, Менин оюмча атымды Тилек деп койсо, 7 жашымда ошол эле бийге алып бармак. Ошо бийден баары старт алган да. Коноктор келгенде күлүп жайнап бийлеп жүргөм. Анан балдар борборуна сейтек алып барган. Ал жактан мен бийледим. 8 жыл бийледим. Выпускник болуп бүтүрүүчү катарында кетирди. Анан бий федерациясына барып бийден андан ары улантым. Анан чыгыш бий болуп уланып кете берди. Бирок эң башы ошо чыгармачылыкка, маданиятты багыт жол алган бул биринчи ошо бий. Анан бийлеп жүрсөм деле Тилек дэнсер деп чыкмак да, Бакыт дэнсер эмес. Мектепте кандай окудуз эле? Жакшы окудуз беле? Кайсыл сабак жакчы эле, кайсыл сабак жакпачы эле дегендей? Физкультура, музыка, сүрөт. Жакчы. Өлө. Кол эмгек. Эмне үчүн кол эмгек? Указка жазып эле жата берчүбүз. Мындай колуңуз менен бирдеме кылганды өзүңүз Жок, швабра жазачыбыз, баягы чымчыктарга, тыйынчычкандарга үй жазачыбыз. Анан 5 алыш үчүн указка бат эле станокко вз деп туруп эле. Агай десек 5 деп койчу болду ошо. Спонсором нашей программы фирменные ручки Эрих Краузе. Эрих Краузе – надежнее ручки для надежной формальности. Velocidad de reacción. Suministro de tinta instantáneo. Facilidad de precisión.
El bolígrafo Erich Krauss de Max Glider. Una tecnología única, Ultra Glide. Increíble velocidad de escritura. Bolígrafo Erich Krauss de Max Glider. Nuevo récord. Аскердик кызмат болду белесиз? Бир ай. Бир ай. Альтернатива. Мындай барып келген эмессиз. Жок, бир айдык өткөн. Бир айлык барып келгенсиз. Бирок 2 жыл бул жакта кадимкидей альтернативаны өттүм. Альтернативаны военкоматка барып, ар бир ай сайын кызмат кылып аттык. Бир ай мындай служить эттим. Эл катары. Бакыт айке, сиз ажысыз. Меккеге бардыңыз да туурабы же Мединага бардыңыз? Бул умра сапары болчу. Умра сапары болду. Анан кийин Умра сапарын 3 жолу 3 жолу барасыз. 3 жол жок. Эгер 3 жолу барып келсең, бул ажылыктын өткөн сапары болуп эсептелет. Ажылык сапар бул 35-40 күн жүргөн сапар болуп эсептелет. А умраныкы 12-10 күн. Мен ошондо Ажы эмес. чала ажы. Чала ажы. Орта ажы экенсиз да? Начинающий ажы. Начинающий. Баягы серебряный президент дегендей экен да? Сапфировый ажы экенсиз. Бронза. Бронза. Алдыңызда канча киши жазылган да? Сетевой маркетинг отдельная тема десең. Ошол жака барып келгенде кандай максат коюп жүрсүз беле? Ошол жака барганда же жаныңыздагы жүргөн досторуңуз бар, инициатива көтөрүп ошолордун угуп барып келейин дедизби? Анан ал жактан өзүңүзгө баягы кандай сезимдерди алдыз? Бул жака келгенден кийин ошол кайсыл бир адамга керек сапаттарды ушул күнгө чейин баягы колдонуп жүрөсүз деген суроо пайда болот да. Ал жака барыштын сөзсүз түрдө Медина, Меккеге барышты мен мындай өтө деле баса белгилеп билчү деле эмесмин. Анан үй бүлө шерине болуп ойноп калганда молдонун айтканын угуп кылганын кылба деген кеп бар. Молдо арабызда бирөө бар. Ошол жака эле барыш керек, барыш керек, барыш керек, барыш керек, барыш керек, барыш керек деп келген сайын какшайтып койчу экен. Анын аяк ысыкпы, шортикчан жүрсөк болобу деген суроолор менден кетти. Мен Дубай, Субай сыяктыбы десем, климат точно ошондой. Көл барбы десем, бар дейт. Мен барам дедим. Барып келдиз. Барсам Дубай эмес экен деди. Саудовский Аравия мен Дубай. Эки башка экен деди. Анда деле кыйратып деле мындай билип билбей эле кете бергем. Башкача айтканда, элдер ал жака үмүттөнүп, үгүттөнүп, даярданып, айлап жылдап, мындай эңсеп барам деп жүрсө, мен ойдо жок жерден эле жамаатка кошулуп, бакыбай барасың десем, барам, конечно. Жамааттан калбайм деп кошулуп эле чыгып кеткем. Анан өтө ыраазы болдум. Ошол жака барып намазды үйрөнүп келдим. 5 мал окудум, Кабаны айландым, Сафи Марва тоонун ортосунан чуркадым. Сезимдер кандай болот экен? Ошол жакта жүргөндө. Кабаны айланып атканда. Өзү Кабаны айланып атканда сезим деле келген жок, бирок кирип келгенде көргөндө бир 20 мүнөт шолоктоп ыйладым. Эмнегедир токтой албайчы. Өзүнөн өзү эле. Көздөн жаш кете берет экен. Күчү. Түшүнбөйсүң эмне. Керемети күчү. Келдимби, көрдүмбү, бая сүрөттө, кинодо, Синелер. YouTube'да көрүп аткан нерсе маңдайыңда турса. Элдер аны канчасы жетип жетпей жүрөт. Кээ бирлердин үйүндө сүрөт болуп илип турат. Анан сен маңдайыңа барып турсаң, көрсөң, мына кетти. Ошондо бир 20 мүнөт жашоодо бүт жакшы эмес нерсем барын эстеп, Кудай өзүң кечире көр дедим. Шолоктой ыйладым, анан антикичекте элдер уже 2 круг басып келе коюптур. Бакыбай, тура бересиң дейт. Эмне кылыш керек дептир. Анан баштадым. Биз биринчи Мединада 5 күн жүрдүк. Ошол жактан намаз үйрөндүм. 5 күндө жагандай. 5 күндө үйрөнүп кеттизби? Биринчи күнү үйрөнөм го. Баягы молда мен жүрдүм да. Ал дарат алганды, туура дарат алганды үйрөттү, гусул алганды үйрөттү, намазга жыгылганды үйрөттү. Элдер анча-мынча суктап калып атса, биз экөөбүз молда мен жүрсөң жакшы экен. Ал киши так жүрөт, багымдаттан калбайт, шамдан калбайт.
бүт барын орду менен гана даратты да оңой алат экен, мындай элдер жүдөп каккап носкини коюп алып минтип неудобно болот го. Тигиникин карасаң мындай жеп жеңилдер шалпа эми даяр депчи. 2 мүнөткө жетпей эле болуп калат да. Анан мен дагы ошонун баарын үйрөнүп 1-2 күндө эле жакка барганда ошо айланып атканда башкача сезимдер келип, чуркап атканда анан мен Молдокеден сурадым, биз өзүбүз үчүн бу сапарыбызды азыр кылдык, бирок бирөө үчүн да кылсак болобу дедим. Өтүп кеткендер үчүн, тиги бул үчүн десем болот деди. Ана мен чоң атам, чоң энем, тайтам, тайнем өтүп кеткен адамдар үчүн, жакшы көргөн адамдарым үчүн деп список бүтүп алды. Түрүлөргө кыла берсек болот десем. Түрүлөрдү алып келгенге ниет кыл, бирок ниет кылып алар үчүн деле кылып кое берсең болот деп. Кылып бердик. Түндө 3-4 жолу кылганга, полностью башынан аягына чейин кылганга аракет кылып аттык, бирок 4-сүнөн физически бутуң баспай калат. Просто бутуң баспай калат. Анан Сафи Марван тоолордун ортосуна бир аз мындай отура турган кичине жай бар да. Ошол жакка азгырма экен. Кадимкиде отуруп эле көзүң илинип кетет да. Көзүң илинсең даратың бузулду, кайра башташ керек. Ха деп туруп ана кой. Уйкунун азабы болот. Бирок даратты алып туруп эле кайра Сафи Марвадан эле улантык. Еще один спонсор – корпорация Росатом. Росатом – корпорация знаний. Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом – корпорация знаний. Сиздин ата-энеңиз жөнүндө сүйлөшө кетели. Сиздин ата-энеңиз кайсыл кесиптин ээлери? Эми атамдыкы көбү морякта болгон. Моряк? Көлдө судоходство деген бар эле. Мурда түп жакта, көл жакта Караколдо торпедный завод бар эле. Ошол жакта мындай катерлер, пароходдор келгенде кум жиреп токтоп калбасын деп атайын жээкти казган бир единственный ысык көлдө пароход бар эле. Ошону иштетчи да. Баягы пансионаттарда деле келип мындай элдерди отургузган жердин жанына келет го. Эгер ошол жак тайыз болуп калса, ал атайын ошо кумду каза турган пароход келип токтоп кайра чыгып кете тургандай кылып каза турган пароходдун эмеси болчу. Анан геолог да болчу. Ар кандай кесиптин ээси болчу. Мамам өмүр бою конвольно-суконный комбинатта бухгалтер болуп келди. Бухгалтер. Жеке жашооңузго кичине кайрылып кетейин, мүмкүн болсо. Сиздин 2 балаңыз бар, мен билишимче. Бир кызбы, бир бала, Бир кыз, бир бала, бир кыз, бир бала. 4 болуп кетет го. Жок, 2 бала деп атпайсың. 2 эркек бала бар. 2 эркек бала бар. 2 кыз бар. 2 кыз бар. Баш аяк 4. Баш аяк 4. Ушул балдарыңыздын апасы менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жана кандай сапаттары сизге жакты? Жана мындай орусча айтканда как вы добились его? Эми биринчиден мен үй бүлөнү 2 жолу күткөм. 3-үчүсүндө күтүп алгам. Не официально? Жок, официально. Официально. Биринчиси чогуу иштеп жүрүп, чогуу бийлеп жүрүп таанышканбыз. 3-4 жыл кыз жигит болуп сүйлөшкөнбүз. Үй бүлө курганбыз. Тилекке каршы 7 жылдан кийин 2 жолго түшкөнбүз. Андан кийин 1,5 жылдан кийин дагы тилекке каршы турмуш курганга бир нерсе жетпей калды. 2 жолго түштүк. 3-үчүсү менен курдум. Пока жетип атат бары. Жакшы, жакшы. Сүйүү болгондон кийин биринчи жаңы турмуш куруп атканда ал кезде сиз азыркыдай Бакыт Байсарев болбосоңуз керек. Жок, Бакыт Денсер эле болчумун. Бакыт Денсер, баягы Бакыт Бичи. айтканда восточный бийлеген бала деген Латина. Латина деген ошондой эле таанычы да. Анан ошол убактагы сүйүүңүздү кантип билгизе алды эле деген ой келип атат да, баягы кайсыл сапаты жакты эле деген.
Биз биринчи турмушуңуздун? ооба, биз экөөбүз коллега болчубуз. Бийлеп жүрчүбүз чоң. Ал чыгыш бийин билечи, мен латина билечим, экөөбүз бир шоу проект түзүп, бийлеп жүрчүбүз. Коллега болчубуз башында. Парень девушка болуп калдык, болду. Оңой эле. Сиздин ошол азыркы деңгээлге жеткенге ошол биринчи турмуштагы аялыңыздын түрткүсү барбы? Салымы барбы дегендей да, мында. Салым коштубу? Сиздин ушул кылып аткан нерсеңизге түшүнүү менен карадыбы? Ооба, мен эми бийлеп жүргөнүмдө, жаңыдан алып барып жүргөнүмдө түшүнүп эле, колдоп эле эметти. Себеп дегенде керектер бар. Түнгө чейин эмне кылып жүрөсүң? 12ден кийин эмне келбейсиң? Эмне кыз менен бийлеп жүрөсүң? Эмне кызды карап атасың деп. А билет. Ал нерсени көргөн. 5 жыл көрүп жүргөндө тамадаларды, тойдо кандай болот, эмне ситуация болот, баардыгын көрүп билген да. Башкача айтканда мындай кызганыч, лишний нервотрепка жок болчу. Жакшы. Эгерде тамада Бакыт Байсалиев той берип калса, бир эле адамды айтыңыз, ким тамада болот сиздин тоюңузда? Болгондордон айтпай эле коеюн да. Жок, негизи келечекте кимди тамада кылгыңыз келет? Урматты. Урматты ким? Карачевди. Эмнеге? Билбейм, Кече Москвага барып келип кичине сүйлөшүп калган үчүнбү же буга чейин? Жок. Анын өзүнүн башкача бир харизмасы бар. Чыныгы кыргыздын форматына келет. Кыргыз жыттанган тойду алчы. Действительно, менин туугандарым киргиздар эмес, кыргыздар. Анан менин туугандарыма ошо урмат жарашмак. Эмнеге Канай байке эмес? Канай байке баягы кыргыздын чыныгы тоюна, кыргыз тилине, адабиятына чечен сүйлөгөн. Ооба, анын дагы форматы жагат. Канай байкеники өтө кыргызчылык дейт. Жок, өтө эмес, аныкы творческий вечер сыяктуу болуп кетет да. Урмат байкеники? Жок, мисалы бул мындай болуп атат да, үйлөн үлпөт той болсо же юбилей болсо. Юбилей деп коюңуз. Юбилей болсо да Канайды чакырмакмын. Эмнеге? Эми ал баягы ырсаттар менен келтирмекти окшош турупчу. Бул жашоодо акчага көөп кеткен учурлар болду эле. Акчага жылдыз оорусу бар го, звездный болезнь. Ошондойлорду көргөм да. Акча мамилени бузат экен көргөм. Акча кишини бузат экен көргөм. Канчалык акчам көп болсо дагы ошончолук кандай бир калыпта жүргөнгө аракет кылам да. Акчам көппү, азбы, бир калыпта жүргөнгө аракет кылам. Элге бирдей мамиле кылам. Сен кедейсиң, сен байсың деп бөлбөйм. Бир убакта сиз Инстаграмда бабский блог деген баракчада кийинки суроону беребиз. аябай талкууга түшүп. Жок, кийинки суроону берсеңиз. Жок, бул анча эмес суроо экен делик. Ушул суроого чын айтканда бабский блог. Ал жерде сиз кандай максат менен жана кантип кайсы кызыкчылык менен ал жерге сиз мындай айтканда талкууга түшүп калдыңыз? Бабский блог бул менин таанышымдын блогу. Жөн эле баягы катталып койгом. Элдер эмне жөнүндө жазат экен, окуп деле маани берген эмесмин көп делечи мындай. Бир жолу ошо талкууга түшкөн маселе боюнча бир кыз өзүнүн ич кийимин сүрөткө тартып, мен күйөөм менен жашанмай 1 жыл болду, ошо менен тосуп алайын деп атам, силердин ой пикириңер кандай деп. Чеч алдыгына барып тамак жаза деп жазып койгом. Анан баштан. Мен айттым, эми орустар айтат го баягы. Путь к сердцу мужчины лежит его через желудок деп. Тамак жазып бер деп эле жазып берип койдум. Ани через его тело деген. Ич кийимиңди эмне жемек беле деген деп жазган жокмун да мен. Тур, тамак жаза дедим, болду. Ошого эле баса калды го деп. Болгону ал менин таанышымдын эмеси, баракчасы. Спонсор нашей программы Аккан суда арам жок. Родники России. Вода, нетронутая цивилизацией. 29 декабрь 2010 жыл. Ошол күнү эсиңиздеби? Сүрөттөп берсеңиз ошол күндү. Эми жашоодо элдер бирөөнүн туура эмес кылганынан үйрөнсө жакшы эмеспи? Өзүңдүкүнө үйрөнгөн бул албетте оорураак болот экен да. 29 декабрда атам өтүп кеткен. Атамдын сөөгүн мен жеткизем деп, эртең бир сүйүнүк корпоратив бар экенине карабастан алып барып келем деген.
Бирок тилекке каршы кырсыктап машинам 4 жолу оодарылып, сөйүктү арткамда келаткан байкелерим дальше алып кеткен. Бизди больницага алып кеткен. Ошо менен би карьера келди. Пункт назначенияга. Позвоночникти оорутуп алдым. Бийлемек тургай катуу чуркаган болбойт деген. Ошондо салмак да кете баштады. Бийлебей да калдым. Анан 1-2 корпоративден да калдым. Атамды жерге 31-inde берип 500 киши күнөөлө эмес деп күндүз ыйлап, кечинде барып күлүп жайнап, жумуштун бүтүрүп, саат 2-де барып кайра буркурап жатып калдым. Кыйын эле учур болгон ошол. Ошол күн, ошол 2 күн мен үчүн аябай кыйын болгон. Бул ошол күн сиздин тагдырыма жазылган деп күндө ойлойсузбу же тагдырды ар бир адам өзү кылабы? Жазылган. Жазылган. Сизге кыз кишинин жакпаган сапаты? 5 десең саат 6-да даяр болбойт да ишөчү. 7-де. Пунктуалдуу эмес. Пунктуалдуу эмес. Эми кыска суроолор, блиц. Тандоо. Данет. Данет. Арстан Алай же Гүлзат Мамытбек? Да, депчи. Экөө тең. Экөө тең нет. Жок, экөө тең да. Экөө тең да. Экөө тең подписчиктер от души. Бүгүнкү программадан кичине мен ичимдеги нерселерди айттым, кичине болсо да ачылдым деген ой Жок, пайда кичине эмес, мен кенен кесир эле айтып бердим. Башка программаларга караганда мен өзүмдү 100%га ачык мындай кенен кесир отурдум, жакшы маектештим. Анча-мынча секреттерди айтып бердим. Анан мен программанын аягында келген коноктордон мындай нерсе сурагым келип атат. Баягы бар го, $100 калтырып кетсеңиз деп. цитаты или фразы великих людей дегендей. Например, мынакей. Коко Шанельдин айткан сөзү бар. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление дейт. Сиздин Бакыт Байсариевдин жашоосунан алынган бир жакшы адамдын баласына жашоосуна керек. Бул девиз. Мен айта турган девиз. Фраза, цитата ал мындай айтылып кала берет, а мен ошо девиз менен жашаганга даже аракет кылам. Цель, стремление, терпение. Келип бергениңизге чоң рахмат. Мүмкүн дагы бир убакыт өткөндөн кийин 1 жыл болобу, 2 жыл болобу чакырсам кайра келесизби? Сөз. Анчалыкка узартпай эле койгу, жарым жылда жаңылыктар да кошулуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат барыңызга. Баш жакын бий барса Бакыт Байсариев.